Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы. Бишкек жана Ошто тез жардам унааларына жол бошотпогон айдоочуларга айып салынды. 29-30 апрелде Бишкек жана Ош шаарларында Маяк аталышындагы рейд өткөрүлдү. Рейд учурунда тез жардам, ÖКМ жана ИИМдин шашылыш түрдө атайын үн коштоочу маяктар менен бара жаткан кызматтык унааларына башка катардагы унаалардын айдоочулары жол бошотуп берүүсү текшерилди. Рейдтин алкагында тез жардам унааларына жол бошотпой койгон 78 учур катталып, унаалардын айдоочуларына 78 000 сомдук айып салынды. Белгилей кетсек, 2 күн ичинде жалпысынан 2356 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Кыргызстанда мопед жана мотоцикл айдагандарга карата масштабтуу рейд жүргүзүлдү. Акыркы убакыттарда скутер, мопед, велосипед жана электр самокат каражаттарын башкарган жарандар тарабынан жол эрежесин одоно бузушуп жаткандыгы байкалууда. Ошондой эле жарандардын тамак аш буйрутма кылуусунда бул транспорт жеткирүү кызматы такай аткарып келет. Кененирээк кийинки тасмада. Жарандардагы биз алуучулардын арасында жайыптуу жумуштар жүргүзүлөт. Ар бир өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Бул меники эмес ушул жерде жана арендага бергендер, ушул жерде иштетип аткан адамдардын баардык жоопкерчилиги тактуу уюштуруп иштерди туура жүрүш керек. Жалпы баарыбыздын милдетибиз. Сөйдөгөндө жаш жетелек балдар көп кейип жүрүшөт. Алардын ата-энеси бар. Алардын ата-энеси менен сүйлөшүш керек. Уруулардын өзүнүн жоопкерчилигин өз үчүн айтып туруш милдет. Бишкекте пенсионерди алдап үйүнө кирген шылуундар 640 000 сомду уурдап кеткен. Уурулукка шектелген 2 айыл кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Милициянын билдиргени боюнча, акыркы кезде шылуундар жалгыз жашаган кары пенсионерлердин үйүнө барып, социалдык кызматкербиз, мамлекеттин атынан акчалай жардам көрсөтөбүз деп алдап үйүнө кирип уурулук жасаган учурлар болууда. Быйыл 17 апрелде Свердлов райондук милицияга жаран кайрылып, күн мурун үйүнө райондук социалдык кызматкербиз деп келген 2 аял 640 000 сом акчасын уурдап кеткенин билдирген. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 31 жана 39 жаштагы аялдар кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Милиция билдиргенде, учурда кармалгандардын ушул сыяктуу 8 кылмышка катыштыгы бар экени аныкталды. Бишкектеги Абай көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 7-чи кабаттын кире беришинен 45 000 сомдук Стерн маркасындагы велосипедди уурдоого шектүү кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 21 жаштагы жигиттен уурдалган велосипед алынып, буюм далил табылган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Анын башка дагы уурулукка катыштыгы текшерилүүдө. Бишкекте 3 жигит тоноого шектелип кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. 4-майда милицияга шаар тургуну кайрылган. Ал билдиргенде 29 апрелде белгисиз 3 адам ага күч колдонуп 50 000 сомдук iPhone 11 телефонун жана 12 000 сом акчасын тартып алган. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 26, 25 жана 29 жаштагы жарандар кармалган. Алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Ош шаарында базарда 3 жашар наристенин кулагындагы сөйкөнү сатмакчы болгон. Анын видеосу интернетке жарыяланды. Анда жарандар тестерди, бул сени тааныбайт экен, эмнеге сөйкөсүн сатам дедиң деп айтышууда. Облустук милициянын маалыматында окуя 6-май күнү болгон. Кара Суу районунун Шарк айыл аймагынын тургуну базарга алып келген небересин жоготуп алган. Аны милицияга лөлү тектүү кыз алып келип берген. Учурда анын айткан маалыматтары текшерилүүдө. Кыздын сөйкөсү кулагында турат. Эч ким алган эмес. Чоң атасы дооматтан баш тартты дейт милиция. Уну чакырыш керек эмес сизге. Муну мени билмейсиңер? Муну кеттелеп кезрасын соттама мокузду. Sen tanımaya git ya. Atın kim? Nerede satın? Satama beni sinem dek oğullar. Atın kim? Oğullar geldim yok şimdi. Ne yapıp kızlar geldi?
Жалал абадта мал уурулукка шектелген жаран кармалды. 25 апрелден 3 майга чейинки аралыкта Токтогулда мал уурулук боюнча 5 учур катталган. Анда жалпы 5 уй жана 1 жылкы уурдалып, мал ээлерине 300 000 сомдук материалдык зыян келтирилген. Бул ишке шектүү катары Токтогулдун 30 жаштагы тургуну кармалган. Милициянын маалыматы боюнча шектүү 4 майда өзгөрүш айылынан мал сатып жатканда колго түшүрүлгөн. Ал Бишкектин 1 май райондук милициясында иштейм деп, алдап элдин ишенимине кирип, милициянын формасын кийип жана ок атуучу курал менен жүргөн. Милицияга кармалган адам укук коргоо органдардын кызматкери эмес экенин белгилешти. Соттун чечими менен ал тергөө аянтчага 1 айга камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. 2 тонна шарапты Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирмей болушкан аткезчилер колго түштү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Кемин ички салык постунда жалпы көлөмү 2080 литр болгон акциздик маркалары жок шарапты ташып келе жаткан унаа токтотулган. Иш боюнча материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Англияга ишке жөнөтөм деп 50 адамды сызга отургузуп кеткен шектүү кармалды. Баткендин милициясы ондогон адамдан акча алып, алдап кеткен деп шектелген аялды кармады. Милициянын маалыматы боюнча аларга Кадамжай районунун 41 жаштагы тургуну кайрылып, 1 аял аны жана башка адамдарды чет өлкөгө жумушка орноштурам деп акча алып, алдап кеткенин билдирген. Белгилүү болгондо, шектүү быйыл февралдан тарта жабырлануучуга Англияга жакшы маяналуу жумушка жөнөтөм деп, 6 ай ичинде жакшы акчага иштеп келесиңер деп алдап ишеничине кирген. WhatsApp аркылуу жумуш орундарынын сүрөттөрүн көрсөткөн. Андан кийин жабырлануучу аркылуу 47 кишини чогултуп, виза ачып берем деп, ар биринен $1400 алган. Бирок айткан убадасынын аткарбай алдап кеткен. Натыйжада акчасын бергендер $66,800 материалдык зыян тарткан. Милиция билдиришкенде, шектүү аял 3 майда ак жол өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстандан качайын деп жатканда кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда шектүү дагы канча адамды алдаган аныктоо боюнча иштер жүрүүдө. Ош облусунда өлкөдө тыюу салынган Якир Инкар диний экстремисттик уюмунун лидери аныкталды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 4 майда аталган экстремисттик агымдын активдүү мүчөлөрү болгон 54, 45, 61 жана 51 жаштагы тургундардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлүп, күмөн жараткан 51 китеп, 2 телефон, 9 баракча, 1 дептер, 3 DVD диск, 3 кассета, 5 флеш карта жана 1 ноутбук табылып алынган. Алынган буюмдарга тиешелүү экспертизалар дайындалды. Аталган жарандар милицияга жеткирилип, түшүндүрүү иштеринен кийин алардын бирөө Якир Инкардын идеологиясын колдоодон баш тартарын билдирген. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери уланууда. Издөөдө жүргөн телефон алдамчылардын кылмыштуу тобунун 2 мүчөсү кармалды. Буга чейин ички иштер органдары тарабынан алдамчылардын эл аралык кылмыштуу тобунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлгандыгы тууралуу маалымдаган. 2024 жылдын февраль айында белгисиз топ алдамчылык жолу менен 1 нече миллион сомдук шылуундук кылган. Кылмышка шектүүлөр жарандарды көбүнчө улгайган тургундарды алдап, телефон аркылуу өздөрүн туугандарыбыз деп тааныштырып, кырсыкка кабылдык деп айтып, курьер аркылуу акча которууну же ар кандай банктын эсептерге акча каражатын которууну суранышкан. Алар ондон ашык тургундардан ири суммадагы акча каражатын алууга үлгүрүшкөн. Бул алдамчылык учурлар коомчулукта чоң резонанс жараткан. Ийиндин ыкчам иликтөө жана тергөө кызматтары тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында бир нече өлкөнүн жарандарынан турган уюшкан кылмыштуу топ кармалды. Бишкек шаарынын аймагында тинтүү иштери жүргүзүлүп, кылмышка шектүүлөр тиешелүү ноутбуктар, уюлдук аппараттар, уюлдук операторлордун сим-карталары, эс тутум карталары, дисктер, накталай акча каражаттары жана банк карталары алынган. 6 майда ИИМдин кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Чүй облусунун аймагында мурда издөөдө жүргөн 31 жаштагы 2 жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телегүзөт программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.